Саламатсыздарбы? Бул видеодо электрондук журналда кээ бир предметтерден классты подгруппаларга бөлүүнү карайбыз. Анда браузерге киребиз жана адрес чулчусуна эл мектеп kg деп сайттын адресин жазабыз. Сайтка кирүүдө бул жерде войти мугалим катары кирүү жасайбыз. Жана бул жерде логин пароль менен жазылуу. Сиздер өзүңүздөр жазасыздар. Жазгандан кийин кирүү жасагандан кийин бул жерден эгерде өзүңүздүн компьютериңер болсо ошо логин паролуңузду сакташ керекпи деген команда чыгат. Сохранить басып койсоңуздар, кийин меники окшоп, мисалы автоматтык түрдө ушундай терилип чыгат. Жана кирүү жасайбыз. Демек, кирүү жасалганда мен жалпы мектептин электрон журналына доступум болгон үчүн мындай страница ачылат. Сиздерде мындай страница ачылбашы мүмкүн. Өзүңүздүн классыңыздар гана ачылышы мүмкүн. Демек, маанилүүсү өзүңүздүн классыңызга киресиз. Мен мисалы жа класска кирдим. Бул жерде бүт окуучулардын тизмеси жана алардын алган предметтери жана окутуучулары, группалары, расписание, журнал баары бул жерде турат. Демек, бул жерде дисциплина жана преподаватель деген бөлүмгө киребиз. Бул жерде сабактар жана алардын берген окутуучулары. Эми караңыздар, бул жерде мен англис тили, орус тили кайсы сабак бөлүнө турган болсо бөлүп койдум. Аны сиздер эгерде бөлүнгөн эмес болсо, анда бул жерде мисалы биология бөлүнө турган болсо, бул белгини басабыз. Демек, бул жерде биология биринчи группа деп бөлөбүз. Бул жерде группанын атын беребиз. Жана группанын атын бергенден кийин сохранить деп басабыз. Сохранить бассак, демек, өйдөдөгүдөй мисалы 2 группага бөлүнөт. Эми бөлүнгөндөн кийин ошол группаларга окуучуларды да бөлүштүрүшүбүз керек болот. Демек, анда биринчи группа деген жерге киребиз. Группа деген жерге кирсек, демек, кайсы предмет бөлүнүшү керек болгон болсо, демек, ошол предметтерди мен өйдөдө көрсөткөндүгүм үчүн бул жерге 4 предмет демек чыкты. Эми бул жерде кайсы окуучу кайсы группада экендигин көрсөтүү керек. Мисалы, бул кайсы группада болсо, ошол группаны биринчи, экинчи группа деп бул жерде тандоо чыгат. Ошону тандап баарын бөлүп чыгабыз. Бардык предметтерди, ошол окуучуларды бөлүп чыккандан кийин, мисалы, бир окуучу бардык предметтерден эле экинчи группада болбошу мүмкүн, ошону баарын көрсөткөндөн кийин 4 предмет боюнча окуучулар жалпы бөлүштүрүп чыккандан кийин сохранить белгисин басабыз. Сохранить баскандан кийин, демек, ал окуучулар автоматтык түрдө барып, ошол предметтердин ар бир группасына фамилиялары жайгашат. Бул видео пайдалуу болду деген ишеничтемин. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат.